Саламатсыздарбы, урматтуу угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге жүрөктүн түпкүрүнөн орун алган, турмуштун татаал сыноосун баяндаган окуяны сунуштайбыз. Каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Күз айынын супсак, салкын кечели. Сүрөң айылындагы адаттагыдан да жымжырт түшкөн бул кечте 55 жаштагы Бердибек мештин жанында чай ичип отурган. Жылдар өтүп, жүзүнө буруч түшүп, чачын ак басканы менен анын көкүрөгүндө катылган сыр эч кимге айтпаган өкүнүч бар эле. Ал мындан 20 жыл мурда жубайы менен араздашып, 3 жашар кичинекей кызы Аселди таштап, башка шаарга кетип калган болчу. Өзүнүн катасын кеч түшүнгөнү менен убакыт өтүп кеткендиктен кайра кайрылып келүүгө батынып бара алган эмес. Дал ошол маалда эшик акырын кагылды. Бердибек адатта бул маалда эч ким келбестигин билип, таң кала эшикти карай басты. Эшикти ачканда босогодо жашы 20-лардан өтүп калган, көздөрү тааныш, сулуу кыз турду. Анын көздөрүнөн кайгы да, чечкиндүүлүк да көрүнүп турду. «Саламатсызбы, Бердибек байке?» деди кыз үнү титирей. Бердибек селейип туруп калды. Бул кыздын карегинен өзүнүн жаш кездеги элесин, мурунку жубайынын иретин көрдү. «Ким болосуң, кызым?» деди анын жүрөгү кабынан чыкчудай согуп. Мен Аселмин. Сиз 20 жыл мурда таштап кеткен кызыңызмын, ата. Ата деген сөздү укканда Бердибектин колундагы чыны жерге түшүп талкаланып кетти. 20 жыл бою түшүнө кирип куса кылган кызы дал алдында турду. Карыянын карегинен жаш үртүлүп, кызын кучактоого колун сунуп кадам таштады. «Асел, кызым, мени кечир». Бирок Асел бир кадам аркага чегинди. Анын жүзүндө жек көрүү эмес, терең капачылык, өкүнүч бар эле. Жок, ата, мен бул жерге кучакташып, ата кыз болуу үчүн келген жокмун, деди Асел көз жашын тыя албай. Мен сиздин жүзүңүздү бир көрүп, бир гана суроого жооп алуу үчүн келдим. Мени, апамды эмне үчүн таштап кеттиңиз эле? Мен чоңоюп жатканда атаң кайда деген суроодон чарчадым. Ар бир майрамда сиздин келишиңизди күтүп, эшикти карай берип чарчадым. Ал сөздү уккан Бердибек башын шылкыйтып, босогого отуруп калды. Анын айтарга жүйөлүү жүйөсү да жок эле. Өкүнүч муунтуп, үнү араң чыкты. Мен анда жаш, акылсыз элем, кызым. Жашоонун сыноосуна туруштук бере албай качып кеткем. Кийин өкүндүм. Бирок силердин алдыңарга кайтып келүүгө бетим чыдабады. Силерди бактысыз кылганым үчүн өзүмдү өмүр бою кечире албай келем. Бирок сиздин ал качып кеткениңиз бизди бүт өмүрүбүздү өзгөрттү, ата, деди Асел үнүн акырын чыгарып. Үйдүн ичинде оор жымжырттык өкүм сүрдү. Асел сумкасынан эски саргайып кеткен сүрөттү алып чыкты. Ал сүрөттө Бердибек, жубайы жана кучагындагы кичинекей Асел бар эле. Апам өткөн жылы дүйнөдөн кайтты, деди Асел карегинен жаш агып. Апам өмүрүнүн аягына чейин сизди күттү. Апам каза болоордо мага атаңа таарынычыңды сактаба, аны кечир деп керез калтырган. Мен бүгүн сизди айыптоо үчүн эмес, апамдын керезин орундатуу үчүн келдим. Бердибек өксүп ыйлап жиберди. 20 жылдык өкүнүчтүн көз жашы анын бетин жууп жатты. Ал кызынын алдына чөгөлөп колун кармады. Асел, кызым, апаңдын тунук сүйүүсүнө, сенин балалыгыңа кыянаттык кылганымды билем. Мени кечирбесең да, ушул жерге келип мага кабар бергениңе ыраазымын. Асел атасынын агарган чачын, калтыраган колун көрүп, ичиндеги 20 жылдык муздун эрип баратканын сезди. Ал да карыяны кучактап бооруна басты. Мен сизди кечирдим, ата, деди Асел акырын. Бирок менин өз жашоом, өз жолум бар. Биз жоготкон 20 жылды кайтара албайбыз. Бирок азыр мен жүрөгүмдөгү оор жүктү таштап, тынч кетип жатам. Өзүңүздү этияттаңыз. Асел атасы менен коштошуп караңгы көчөгө кадам таштады.
Ал эми Бердибек эшик алдында туруп, кызынын артынан узакка карап турду. Анын жүрөгүндө терең өкүнүч калганы менен жеңилдөө да бар эле. Урматтуу угармандарым, Жашоо окуялары каналы сунуштаган окуя ушуну менен аяктады. Мелдешке, ачууга алдырып, жакындарыңызды жоготуп албаңыздар. Жүрөгүңүздөрдө дайыма кечиримдүүлүк өкүм сүрсүн. Кийинки таасирдүү окуяларда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.